бар, чыгып сунуш берсеңиздер. Каршылык жокпу? Анда негиз катары күн тартибин добушка коем, негиз катары. Добуш берсеңиздер. Макул 81, каршы жок, баары 81 катталды 97. Рахмат. Күн тартиби негиз катары кабыл алынды. Эми кимде кандай кошумчалары бар, ортого чыгып сунуш берсеңиздер. 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Торага. Дастан Арсизбекович, прошу вас предоставить мне 5 минут для выступлений. Рахмат, азыр добуш менен чечебиз. Аны урматтуу депутаттар, башка жок болсо кошумчалымчалар. 2-чү микрофон. Рахмат, Дастан Арсизбекович. Кулактандыруу катары бул күн тартибинде эмес. Саат 11-де урматтуу көпчүлүк коалициянын мүчөлөрү ушул жерде жыйын өтөт. Күн тартибинде өкмөттүн сунушу бар, бир маселе, ошону карайбыз. Чоң рахмат. Катышып берсеңиздер барыңыздар. Рахмат. Рахмат. Иса Шашенкулович. 4-чү микрофон. Процедурный маселе күн тартибине. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Менде күн тартип боюнча эмес, мен өкмөткө кайрылат элем. Алмаз Акунжанович, мен ар дайыма маселе көтөрөм да. Биз ЕАЭСке киргенде биз 4 нерсеге кепилдик алганбыз да. Бул эркинге жүрүшүнө, эркиндик кепилдик алганбыз. Бул товардын жүрүшүнө, капиталдын жүрүшүнө, эмгек жумушчулардын жүрүшүнө жана кызмат кылуу боюнча жүрүшүнө 4 ошол багыттагы биз кепилдик алганбыз. Анын ичинде 145 техникалык регламентти кабыл алганбыз. Мына мен дайым айтып келатам, 1 марттан баштап бул биринчи периоду, кийин 1 августтан баштап 2 периоду маркировка боюнча ЕАЭСке. Мына бүгүнкү күндө ошол маркировка боюнча өкмөттүн иши жок. Ал жерде тех регламент негизинде өкмөт ошол 4 мамлекеттердин ортосунда келишим түзүлөт. Өкмөттүн токтому чыгат. Ошол өкмөттүн токтому жок. Ошол башка мамлекеттин өкмөттөрү менен эч кандай меморандум, эч кандай келишим түзүлгөн жок. Мына эртең 21 март келет. Мына биз жаңы жылдан мурда дайым айтып келгенбиз. Мына жаңы жылда баштап эмне болду эле? 1 ай биздин тиги жеке ишкерлер кыйналышты. Ошон үчүн Алмаз Акунжанов, бул тез арада ошол өкмөт аралыкта келишим түзүп токтомду чыгарыш керек. Эртең мына 1 марттан баштап биздин базарыбызга тех регламент негизинде маркировкасыз келсе, биз кантип текшеребиз? Мыналар айтат, силердин токтомуңар жок, биз эркин киребиз деп силердин базарыңар деп атышат. Ошон үчүн тез арада ушул маселени карагыла. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, жогоруда сунуштардын баарын эске алуу менен Иса Шашенкулович кайрылып кетти. Урматтуу депутаттар, саат 11-де коалициялык көпчүлүк чогул Танапис убагында чогулуп берсеңиздер деп суранып атат. Өкмөттүн кайрылуу иши бар экен күн тартибинде. Ошону карап коелу деп сунуш кылды. Ошондуктан урматтуу коалициялык көпчүлүктүн депутаттары саат 11-де коалициялык көпчүлүк жыйынга катышып берсеңиздер. Сураныч. Ал эми ошондой эле депутат Юсуров Абдумажит Лализовичтен сунуш келип түштү. Аны өзүнчө коюп берейин. Бир 3 мүнөттүк убакыт сурап атат. Бул ошол маалымат келип түштү. Жакында ошол коңшу мамлекетте болуп өткөн окуялардын, анан ал жерден өтүп келген ошо туугандардын бизге келгенде ушул жерден жакшы кабыл алган негизинде бир маалымат берип коеюн деп суранып атат, урматтуу депутаттар. Ошондуктан каршылык жок болсо, биринчи жогоруда айтылган күн тартибине жогоруда айтылган сунуштардын баардыгын кошумчаларды эске алуу менен сунуштарды добушка коем. Добуш берсеңиздер биринчи. Күн тартибин толугу менен.
Макул 88, каршы жок, баары 88, каттаалы 103. Эми урматтуу депутаттар, регламенттин беренесине ылайык Юсуров Абдумажит Лилезович 3 мүнөттүк убакыт сурап атат фракциянын выступлениясына. Добушка коем, добуш берсеңиздер. Макул 87, каршы жок, баары 87, каттаалы 103, сунуш өттү. Абдумажит Лилезович, 1 мүнөт кечиресиз, биз дагы бир жакшы бир иш чаралар, жакшы жагдай бар эле, ошону куттуктап белгилеп кетели. Андан кийин сизге сөз берсек. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселелерге өтөөрдүн алдында жагымдуу жагдайды белгилеп кетпесек болбойт. Себеби бүгүн кесиптешибиз Улушев Курманкул Токторалиевич эр ортону 50 жашка чыкты. Андыктан урматтуу депутаттар, кесиптешибизди сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан юбилей менен кызуу куттуктап, ага чын ден соолук, узун өмүр, депутаттык ишмердүүлүгүндө мындан ары да зор ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Келиңиз, куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Абдумажит Лилезович, келиңиз. Микрофон бергиле трибунан. Уважаемые коллеги, всем нам известно о трагических событиях, которые произошли в Курдайском районе Жамбылской области, в селах Масанчи, Булар-Батыр в ночь с 7 на 8 февраля этого года, имеющие тяжелые последствия. Во время этих событий к нам через границу перешли несколько тысяч граждан Казахстана. В основном это женщины, дети и старики. В этой связи хочу поблагодарить от имени Дунганского этнического сообщества нашего президента Сооронбая Шариповича, пограничную службу, МВД, администрацию Чуйской области, мэрию города Токмок, администрацию Исыкатинского района, главы АЙЛКМТ данного района, Ассамблею народа Кыргызстана, кыргызский народ и особенно жителей Чуйской области за поддержку и помощь, оказанную в размещении, открытии пунктов приема для оказания гуманитарной помощи во многих районах Чуйской области и в городе Бишкек. Уважаемые коллеги, все это является большим примером дружбы и сотрудничества с соседними братскими государствами. В телефонном разговоре между президентом Казахстана и президентом Кыргызстана наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович выразил соболезнования от имени народа Кыргызстана родным и близким, пострадавшим в результате событий в Курдайском районе. Он отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты. Спасибо многим депутатам и членам правительства, которые звонили мне в эти дни и выражали слова поддержки и оказания помощи. Также хочу поблагодарить
президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который взял под личный контроль по стабилизации и улучшению ситуации в Курдайском районе и возвращению своих граждан на родину. На сегодняшний день, по данным пограничной службы, многие граждане Казахстана уже вернулись домой и возвращаются. Мы, граждане Кыргызстана, прежде всего должны сохранять мир, стабильность и согласие в обществе. К сожалению, мы сегодня видим, насколько мир может быть хрупким, что по причине каких-то бытовых или мелких проблем может возникнуть пожары. Также видим, что на возникновение нестабильности и беспорядков очень сильно влияют фейковые, ложные и провокационные сообщения в социальных сетях. В связи с этим, уважаемый Дастанбек Артизбекович, прошу вас дать протокольное поручение правительству по разработке законопроекта. Қошып қойғыла? Уақытты қошып қойғыла? В связи с этим, уважаемый Дастанбек Артизбекович, прошу вас дать протокольное поручение правительству по разработке законопроекта о повышении ответственности за фейковые и ложные сообщения провокационного характера. В этом есть острая необходимость для поддержания мира и спокойствия. Спасибо. Рахмат, Абдумаджид Нелезович. Чоң рахмат сізге білдіреміз. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибин кароого өтсөк, күн тартибиндеги маселелер, мыйзам долбоорлору сиздерге таркатылган. Анда биринчи мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө, ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Мыйзамдын долбоору экинчи окуга киргизилет. Демилгечи өкмөт экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети караган. Баяндамачылар Айдаров Салайдин Абдраевич, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Ошондой эле бул жерде чакырылгандар отурат. Өкмөттөн Абиров Мыктыбек Медетбекович, финансырынын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары, Мамыркалиев Эрмек Алтымышевич, транспорт жана жол министрлигинин штат катчысы. Сөз Айдаров Салайдин Абдраевичте. Рахмат Дастан Арыспекович, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2019 жылдын 27 августундагы 431 токтому менен демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттик камсыздандыруу жөнүндө, ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттик камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилүүдө. Маалымат негиздемеге ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 29 октябрындагы 504 токтом менен бекитилген. 2018-2019 жылдарда Кыргыз Республикасында жол коопсуздугу системасын реформалоо боюнча иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын 2 пунктун аткаруу, ошондой эле ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө жана кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Экинчи окууга комитеттин кароосуна мыйзам чыгаруу демилгесинин укугун субъектилеринен жазуу жүзүндө сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин корутуусун эске алып, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп коюңуздарды суранам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат, Салайдин Абдраевич, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Табулоон бергиле, жазылыңыздар. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Бул мыйзам долбоорду биз комитетте колдогонбуз, бирок ошол эле кезде азыр өкмөт башка мыйзам долбоорду алып келип атат. Мисалы лицензияны милдеттүү түрүндө камсыздоо болсо, ушул кезде дагы лицензия болсун деп ушундай мыйзам долбоорду алып келип атат. Бул транспорт министрлиги сунуштап атат. Менимче бул туура эмес, себеби көптөн бери 7 жыл бул норма иштеп атат, бирок дагы эле транспорттук
тармакта лицензияны алып атышат. Мыйзамды бузуп атышат. Башкы прокуратура представление берген. Керек болсо иш козгоп ушундай сунуштарды берген. Бирок тилекке каршы булар азыр өкмөт бир мыйзам долбоорду алып келип атышат. Именно ушул эле системада иштелсин деп. Менимче андай болуш керек. Вот статс катчысы, транспорт министринин катчысы айтып коесузбу? Эмне себеп менен силер ушул мыйзам долбоорду сунуштап атасыңар? Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыңарбы, урматтуу Дастан Арсипекович. Чын эле Дастан Давыч силер айткандай, биякта бир коллизия, мыйзамдардын коллизиясы болуп калды. Ошону бир жөнгө салганга биз ушундай жаңы долбоорду, мыйзам долбоорун чыгарып киргизип атабыз. Мааниси эмнеде? Лицензия жөнүндө мыйзамда баягы лицензияны жок деп эмеси бар, беренеси. Бирок транспорт мыйзамында, закон о транспорте, ошол жакта так айтылган, что значит отраслевой мыйзамдарда, что лицензия пассажирски опасный груздарга берилет деп. Ошол эки мыйзамды баягы туралаганга ошондой биз мыйзам киргизип атабыз. Биз ойлоп атабыз, дагы эле бүт комитеттерде башка министрликтерге айтып атабыз, транспорт система бул деген абдан баягы коркунучтуу, опасные виды деятельности, и они обязательно должны лицензироваться. Тогда я спрошу у Госфиннадзора, зачем нам обязательное страхование, если есть лицензирование? Рахмат. Дастан Улыбаевич, страхование введено в целях защиты наших граждан. Что... Точно так же для этого и лицензирование введено. Там также написано, в целях защиты наших граждан. Нет, лицензирование вводится, чтобы допускать к этим видам деятельности лиц, соответствующих требованиям. Но если эти лица, соответствующие требованиям, причинят какой-либо вред третьим лицам, то в этом случае вступает в действие уже страхование. Давайте я вас попрошу почитать закон о лицензионно-разрешительной системе. Там написано, лицензирование вводится в целях защиты и здоровья граждан. Прям четко так и написано. Лицензирование в этих целях вводится. Получается, обязательное страхование и лицензирование, они дублируют друг друга. Надо либо отменить то, либо другое. Дастан Улыбаевич, мы вчера на комитете вы это уже озвучивали, мы этот вопрос изучим совместно с Министерством транспорта. Не, было бы хорошо, если бы вы в правительстве одну позицию выработали. Это неправильно вообще людей грузить и на лицензию, и на страхование. И все это делается под соусом защиты граждан. Дастан Давыч, лицензия – это другой там объект рассмотрения, а страхование – чуть-чуть другой объект. Ну, какой объект? Давайте по лицензированию, какой объект там рассмотрения? Две вещи просто надо развести. Сейчас мы с Госфиннадзором вместе прорабатываем с Минэкономикой. Не, вы скажите тогда лицензия, какой вид объекта там? Ну, лицензия – это на соответствие там, транспортного средства, соответствие значит, водителя, юридического лица, на соответствие определенным техническим регламентам. А страхование здесь уже чисто когда наносится вы ущерб. сейчас что сказали? Подождите, вы сейчас что сказали? На соответствие... 10 секунд. То, что вы говорите на соответствие, то же самое и страхование. Обязательно страхование, когда происходит, там же в любом случае оценивается вся машина, в каком она состоянии, правильно же? Лицензия дает право заняться определенным видом деятельности. Лицензия. Разрешительный документ. А страховка – это уже когда ущерб какой-то нанесется, последствия там. Что делать, если будет какой-то ущерб? Өкмөттүн өкүлүнө айтат элем, мыйзам долбоор... Рахмат. Кийинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович, да? Рахмат. Мыктыбек Медетбекович. Мына страховка боюнча көп эле мыйзамдарды алып келесиңер да. Анан кайра биз депутаттар аны срогун узартып беребиз. Айтор элдин ишеничи жок болуп атат, туурабы?
сиздерден бир кандайдыр бир ролик же видео мындай реклама катары бир эч бир үгүт жок да. Эмне үчүн кайра эле алып келе бересиңер, кайра эле өзгөртүп бере беребиз. Өзүңүздөр иштебейсиздерби? Рахмат. Марлен Абдрахманович, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр медиа план түзүлүп атат. Өзүңүз билгендей, АСАга азыр күчүнө кирейин деп калды. Ошого байланыштуу элге ошо түшүндүрүү иштерин алып баралы деп медиа план иштелип, роликтердин үстүндө уже жумуш. Эми алдын ала элге кичине маалымат берсеңиздер, эл да кичине ошого көнөт эле дейм да. Анын үстүндө иштеп атабыз. Экинчи суроо Минтрансқа мына ушул мыйзамда эмне үчүн темир жолу жана аба жолунда мындайча айтканда самолет менен же поезд менен жүргөндөр жөнүндө эчтеке жазылган жок. Алардын страховкасы жөнүндө жок маалымат. Алмаз. Айтып коем. Марлен Абдрахманович, бул жерде перевозчик пассажиров деп бүт темир жолда водный транспорт, воздушный транспорт бүт көрсөтүлгөн. Токтом, өкмөттүн токтому менен бекитилген ошо страховой премиялардын көлөмү, выплаталардын көлөмү бүт бекитилген. Аба ырайы боюнча самолет менен жүргүнчүлөргө бекитилгенби? Бекитилген. Ошонун суммасы канча болот? Алар деле ошо 300 миңге чейин пострадавшиларга. А страховой премиянын көлөмү азыр азыраак болуп атат, ошонун үстүндө дагы иштеп өкмөт менен. Жана медиа планды отпайсызбы? Ошону батыраак иштетип, бир жыл калганда мындай эртерээк иштеткениңиздерди мен айтат элем. Ошо көңүл койсоңуз. Анткени жок да мына ишеним жок эч кимде. Не вопрос? Туурабы? Эске алабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Примов Улан Бердибаевте. Рахмат, Дастанбек Арсбекович. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жатканда мен сизге суроо бердим элем. Мына выгода приобретатель бул канчалык редакциялык мүнөздө туура жазылган деп. Сиз айттыңыз эле ушул аталган сөздү талкуулап, өзүнүн маанисин таап, эгерде мыйзам долбооруна дал келсе, алмаштырабыз деп. Ошол боюнча айтып койсоңуз. Рахмат. Улан Бердибаевич, биз деле бул маселени изилдеп, бул болсо выгода приобретатель деген сөз уже устав. Бийигирээк сүйлөп коесузбу, микрофон жакыныраак угулбай атат. Рахмат. Улан Бердибаевич, биз деле бул маселени изилдедик. Выгода приобретатель деген сөз бул болсо уже устоявшееся выражение экен. Гражданский кодексте бүт калган мыйзамдарда бүт жерде выгода приобретатель деп көрсөтүлөт экен. Да, бул жерде мындай мааниси кичине башкача болгону менен ушу пайда алуучу болуп көрсөтүлгөн да. Бүт эле деловой оборотто выгода приобретатель деген сөз колдонулат экен. Эми бул жерде мен дагы бир жолу айтамын, эми чындыгында выгода приобретатель же болбосо сиз айткандай кыргызча пайда табуучу. Эми он же не лотерейный билет выиграл. Он потерпевшее лицо. Ошол зыян тарткандыгы үчүн ал тиешелүү финансылык же болбосо дагы кандайдыр бир жагдайларга ээ болуп атат. Улан Бердибаевич, биз деле потерпевший деген понятияны киргизип атабыз азыр мыйзамга. Бирок ошо выгода приобретатель ал болсо конечный получатель по договору деген сөздү бүт деловой оборотто бүт. Же болбосо ошол сиз айткандай конечный получатель, же болбосо дагы кандайдыр бир редакциялык ушул мыйзам долбооруна туура болот эле киргизсек, выгода приобретатель эмес. Это лицо потерпевшее. На основании потерпевшим баягындай кандайдыр бир физикалык дейбизби же дагы кандайдыр бир жоготууга учурагандан кийин андан кийин ал нерсени кабыл алып атат да. Улан Бердибаевич, бул болсо просто гражданский кодексте ушундай көрсөтүлүп калган, ошого байланыштуу биз болсо. Болсо ошол гражданский кодекске дагы өзгөртүү киришибиз керек. Аны карап чыгып анда кийинкисинде киргизели. Андан кийин эми Алмазбек Акмыжанович, өкмөттүн өкүлүнө мен кайрылгым келет да, көп мыйзам долбоорлорун талкуулайбыз. Андан кийин бул жерден сунуштарыбызды айтабыз. Андан кийин көпчүлүгү макул айтабыз, көрөбүз. Кийинки мыйзам долбоорун өзгөртөбүз дейбиз. Өкмөт, сиздер. Бирок кайра эле эч кандай өзгөртүүсүз, кайра эле ушул экинчи окууда болобу, үчүнчү окууда болобу, депутаттардын сунушун сиздер эске албай келесиздер. Ушуну бир Дастанбек Арсбекович көзөмөлдөп койсоңуздар туура болмок эле. Биз тараптан дагы, өкмөттүн өкүлү тарабынан дагы. Рахмат. Рахмат, сунуштарды эске алабыз. Кийинки сөз Ахматов Алмазбек Жумабековичте. Жерде Госфинадзордун төрагасынын орун басарысыз да, Госфинадзор бул камсыздардын чөйрөсүндөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелеби? Ооба. Айтыңызчы, республикада азыркы учурда канча камсыздандыруу компаниясы иштейт? Азыркы учурда Кыргызстанда 17 камсыздандыруу компания иштейт.
эми ушуларда юридикалык же жеке кишилер канча камсыздандыруу полисин сатып алышкан? Сизде маалымат барбы? Азыркы учурда 19 жылдын жыйынтыгы менен 52 000 полис сатып алынган. Байкашымча ушу камсыздандыруу боюнча только мына чет элге баратканда эле жанагы обязательно требование бар экен да, жанагы медициналык камсыздандыруу. Ошону алышат. Калгандары менин оюмча өтө начар. Так, аябай жок кесе да почти. Айтыңызчы, могу кооптуу жүк ташуучулар боюнча мына Минтранстын өкүлү айтсаңыз канча жол кырсыгы катталган 19-жылы? Урматтуу Алмазбек Жумабекович, үстүбүздөгү 2019 жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалардын күнөөзү менен жалпысынан катталган жол кырсыгы 205'ti түзөт. Каза болгондордун саны 10'ду, ал эми жаракат алгандардын саны 332. 2019 жылбы? Ооба, 2019 жылдын жыйынтыгы менен. Мына именно ушул кооптуу жүктөрдү ташуу боюнча? Бул жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча, кооптуу жүктөрдү ташыгандар боюнча 21 жол кырсыгы катталган, 1 киши каза болгон, 24 киши жаракат алды. Эми ушуларды мына 21 деп атасызбы? Канчасы ушу камсыздандырып бир төлөп берди мамлекетке ушу чыгымдарды, я? Урматтуу Алмазбек Жумабекович, төлөгөндөр боюнча менде маалымат жок, бирок именно ошо коопсуз жүктөрдү ташыгандар булар жана маршрут боюнча да согласование өтөт, жана Дастан Далабаевич айткандай лицензия алат. Эгер камсыздандырылбаган болсо, уже лицензия берилбейт, ташый албайт. Ал эми биз тарабынан ошол коопсуз жүктөрдү ташыгандардан 1 жылдын ичинде 21 ошондой транспорт каражатын айдаган айдоочуларга бузуулар кодексинин негизинде протокол түзүлүп, чара көрүлдү. Ошо 21'ин ичинен канчасы жана газ ташыган, канчасы жана күйүүчү май айтып бере аласыңарбы? Бул жерде бардык эле күйүүчү май ташыгандар. Былтыр мен билем да, жанагы бир газ ташыган машина күйүп кетип, аябай чоң ыз чогон, билесиздер да? Эми ушулардын баары көбүнчөсү эле камсыздандыруу төлөбөйт. Мамлекетке эчтеке зыян келген үчүн, айлана чөйрөгө зыян келген үчүн эчтеке төлөшпөйт. Жанагы кишилерди сүзүп кетип атат. Аларга да эч кандай камсыздандыруу жок. Ошон үчүн ушул мыйзам мен ойлойм колдош керек. Бул мыйзамда каралган да ошо нерселер, туурабы? Ооба, каралган. Ошон үчүн бул мыйзамды мен колдойм деп ойлойм. Бүт Европа мамлекетинде камсыздандыруу биринчи ролдо өлөт. Ошон үчүн башка коллегалардын дагы Рахмат. Кийинки сөз депутат Өмүркулов Иса Шашенкуловичте. Рахмат. Урматтуу коллегалар, бул мыйзам сөз түрүнө керек. Эгерде биз ушу эл аралык стандарттарга туура келтиргибиз келсе, жарандарга толугу менен юридикалык жактан мындай коргоо обеспечитсек, ошонун бирге жол эрежесине, транспортко, тейлөөгө баары тең мыйзамдашып, баары тең жоопкерчиликтүү субъекттер такталыш керек. Ошон үчүн сөз түрдө лицензирование болуш керек. Эмне үчүн? Себеби бүгүн Минтранста ресурстар жок, активдер жок. Бүгүн Минтранс саясат жүргүзөт. Саясатты эмне менен жүргүзөт? Эгерде мурун Минтранстын составында автобазалар болсо, ар кандай мүлктөр болсо, ошонун баарын тең мындай айтканда тартиби менен расписание түзүп берип жүргүзсө болмок. Мына бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок Минтранста. Буларда государственное регулирование путем лицензирования. Бир эле мисалы, пассажирский перевозкалар. Пассажирский перевозкалар бүгүнкү күндө бүт жүк ташуучулар, жүргүнчү ташуучулар. Булардын баары тең рентабелдүү маршрутка барып иштегиси келет. А бизде нерентабельный, алыс кайылдар бар. Алыскы, мындайча айтканда, отдаленный райондор бар. Буларга кандай мүмкүнчүлүк бар жүргүзгөнгө? Мына только путем лицензирования. Ошон үчүн бул аябай керектүү нерсе. Мен муну айтып атканым, урматтуу коллегалар, ушу транспорттук инспекцияны мен 4 жыл жетектегем.
биринчи республикадагы мыйзамдарды, токтомдорду, жоболордун баарын иштеп чыккандардын бири ушул катары бул мыйзамды сөзсүз түрдө колдош керек. Ошону менен бирге жанагындай жүргүнчүлөргө, жосу жүк ташуучуларга, жүктүн ээлерине кандайдыр бир зыян келе турган болсо, мунун баары тең берки жоопкерчиликтүү тарап төлөп бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Турусбеков Бактыбек Сагындыкович. Рахмат, Дастанбек Артышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы. Мен мыйзам долбоорунун алдына бир суроом бар эле, вопрос к Министерству транспорта. Сиз статс-секретарьсызбы? Мамыркалиев Эрмек Алтымыш, статс-секретарь. Вся страна знает процессами, происходящими в вашем министерстве. На сегодняшний день замминистра, руководитель находятся под стражей. Вы, как руководитель, статс-секретарь, министерство, моральную ответственность. Вы непосредственно, как статс-секретарь, несете ответственность. Ваше мнение, вы несете ответственность? Да, все руководство министерства несет ответственность. Но это не один уже случай. Что было принято? Ведь мы боремся с коррупцией, а у вас из года в год показатели улучшаются. То один ловил, сейчас 2 человека находятся под следствием. Сейчас следствие идет, и я не знаю, комментировать не могу. Я попрошу что случилось там. в министерстве моральный климат, вашу непосредственно функциональные обязанности улучшить эту работу. Мыйзам долбоор боюнча. Согласно статье 17 Конвенции КАП, перевозчик несет ответственность за полную и частичную утрату груза или за его повреждение, происходящее с момента принятия груза к перевозке и до момента его сдачи, а также за просрочку в доставке. Иные виды нарушений, такие как недоподача, несвоевременная подача автотранспорта, в Конвенции не указано. Согласны? Да. Обеспечение сохранности груза относится к одной из самых главных обязанностей перевозчика. Каким образом мы вот этот пробел будем устранять? Бактыбек Сагындыкович, бул мыйзам долбоорун, этот закон направлен в первую очередь не на защиту груза, а на защиту интересов граждан и третьих лиц, которые могут пострадать вследствие ДТП с опасным грузом, то есть от вреда, причиненного по вине водителя. Этот закон никак не регламентирует защиту самого груза. Хорошо. Какие институты на сегодня обеспечивают предупреждение страхового случая, безопасность международных перевозок? В первую очередь, это вот как Эрмек Алтымышевич сказал, это лицензирование, то есть допуск к перевозке опасных грузов автотранспорта, соответствующего требованиям, также согласование маршрута с органами МВД, то есть с ГАИ, и сопровождение этого груза. Какие мероприятия по внедрению передового опыта администрирования планируете провести? Есть ли программа? Сейчас по администрированию, как вы знаете, уже внедряется вопрос ОСАГО. По ОСАГО уже разрабатывается в настоящее время информационная система, которая будет отслеживать уплату, то есть приобретение страховых полисов всеми гражданами, то есть всеми автовладельцами, в том числе и перевозчиков опасных грузов, пассажиров. То есть будет единая база, которая будет содержать в себе сведения об истории страхования, об истории каждого водителя, об истории каждого автомобиля, то есть сколько раз попадал в ДТП либо не попадал. Сколько на сегодняшний день компаний у нас на рынке? 17 страховых организаций. Они лицензированы? Да, они работают на основании лицензии. Рахмат, мыйзам долбоор өтө керек, нужный, мен ойлойм, муну колдойбуз буюрса. Ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Турсунбаев Азизбек Аткозовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менде мындай суроо бар. Кооптуу жүктөргө эмнелер кирет өзү? Кооптуу жүктөргө бул класстер менен бөлүнгөн. Бул болсо взрывчатые вещества, газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости, окисляющиеся вещества и органические перекиси, ядовитые и токсичные вещества, радиоактивные инфекционные вещества, едкие и коррозийные вещества. Ошолордун баары кооптуу жүккө кирет. Мисалы, камсыздандыруудан баш тарткан жүргүнчүлөргө эмне
чара көрүлөт да мисалы. азыркы учурда кодекс бузуулар кодексимен каралган штраф 3000 сом. Кооптуу жүктү страховкасы ташыган учурда 3000 сом штраф Ал каралган. киши мисалы сотко берсечи кандай болот? Ким аныктайт муну өзү негизи отказ кылса да? Отказ кылса бул болсо жол эрежелерин азыркы учурда өзгөртүү киргизип атабыз. Уже ошо ГАИ тарабынан аныкталат. Администрирование жүргүзүлөт да. Да. Камсыздандыруу төлөмдөрүн убагында төлөп жатабы мисалы? Камсыздандыруучулар да, эми камсыздандыруучуларга. Бул болсо азыркы учурда дагы бир проблема болуп турат, анткени бул мыйзамдар кабыл алынганына уже 10 жыл өттү. 10-жылы кабыл алынган. Жок, эми убагында төлөп берип атасыздарбы мисалы ошол? Мисалы Страховой случай болгон учурда страховой компаниялар убагында төлөйт. Убагында төлөп берип атабы? Ооба. Эч кандай жана жок, мындай. Жок. Ал жерде маселе жок. Эми акыркы учурларда жүргүнчүлөр ташыган кичи автобустарда бусиктердин жол кырсыгы аябай көбөйүп кетти да, ошолар катышкан. Ошолар боюнча кандай чараларды көрүп атасыздар? Азыркы учурда бул деле камсыздандырыш керек, ошо жүргүнчүлөр, ташуучулар. Бул мыйзам долбоору иштеп атат. Жок, иштеп атат. Мисалы Ош, Бишкек, Каракол, ушундай бусиктер каттайт да, таксовать этип, билесиздер да, туурабы? Билебиз. Ал жерде опыту жок, жаңы эле права алып, айдап жол кырсыгына катышкандар аябай көп болуп атат да. Ошол эле учурда автоунаага дагы, жүргүнчүлөргө дагы чоң зыяндар келип атат да. Туурабы? Ошолор кандай болуп атат? Ушул бир кандай чара колдоносуңар мисалы? Ошону азайтыш үчүн мисалы, кырсыктарды азайтыш үчүн. Сиз айткан учурлар ал болсо көбүнчөсү таксилерде болуп атат. Анткени алар болсо лицензия албайт жана эч кандай согласование ГАИлер менен, нарколог менен, МВД менен эч кандай согласование өтпөйт. Ошолордо катталып атат да ушундай учурлар. Эми менде бир сунуш бар да, мисалы ошол айдоочуларга 5 жылдык стаж болмоюнча аларга уруксат бербеш керек да. Буга кандай карайсыз? Ошондо бир кырсыкты азаймак, ушу ГАИ ким жооп берет өзү, мындай жооп берип койгулачы. Азбек Атакузович, бүгүнкү күнү транспорт министриге сунуш киргизип атат, ошо таксилерге лицензия киргизүү. Азыр өкмөттө талкууланып атат бул маселе. Биз ойлойбуз, что ошол бир эле жол менен баягы тартипке салганга таксисттерди, междугородний таксилерге ошондой бир жол менен барсак, тартип бир топ оңолот эле да. Ну качан киргизесиңер? Силер канча жыл Азыр өкмөттө талкуулап атабыз. Эми ошо жол кырсыгы да азаймак да, ошону тездетпейсиздер. Көрүп атасыздар да кандай кырсык, канча адам каза болуп атат. Ошону тездетиңиздер. Рахмат, менде башка суроо жок. Кийинки сөз Төрөбаев Бакыт Эргешевичте, депутат. Мен Министерство транспортқа суроо. Мына эки мыйзамды карап атабыз да, эки мыйзамдын аталышында жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө. Биринчисинде да, экинчисинде дагы жоопкерчилик жөнүндө жазылып атат да. Стат секретарь. Мына кече былтыры жоопкерчилик боюнча сүйлөсөк. Былтыры Бишкек балыкчы жолунда, темир жолунда, трассовый темир жолдо 8 вагон рейстен чыгып кетти. 8 вагон рейстен чыгып кетти. Бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы ошол боюнча? Эгерде мурда СССР Союз мезгилинде болгондо мындай ЧП бул айтып коет. Эгерде эртең Бишкек балыкчы жолунда жүргүнчүлөр жүргөндө эмне болот эле? Эгер Союз кезинде ушундай ЧП болгондо ошол темир жолдун жетекчисин эртең эле бирдеке кылып коет эле. Эч кандай жоопкерчилик жок сиздердин тарабыңардан. Туура, Бакыт Турбаевич, бул чоң кырсык болду. Бул үстүндө комиссия атайын комиссия түзүлүп иштеп атат. Жыйынтыктары мына жакын арада чыгыш керек. Чараны сөзсүз көрүлөт. Мен айтат элем, өкмөттүн өкүлү, бул ЧП, темир жол, бул о теги мекеменин веткасы эмес бул. Бул трассовый темир жол. Бишкек теги балыкчы жай кезинде
Өзбекстандан келет, башка туристтер келет, ушу поезд менен жүрөт. Бул эмне жоопкерчилик карап атабыз, комиссияны карап атабыз деп атасыңар. Ошол рейсти караган жок өзүнүн убактысында. Шпалдарды караган жок, обслуживание кылган жок, тех обслуживание жасаган жок, көзөмөл болгон жок. Мына ушул жоопкерчилик. Иштен алыш керек деги темир жолдун жетекчиси. Болду ушу жоопкерчилик. Бул ЧП, мен сиздерге айтып коем, бул чоң ЧП болчу бул. Кийинки сөз депутат Карашев Алазимович, да? Рахмат, Дастан Спекович. Муфтибек Медетбекович, айтсаңыз, Кыргызстанда канча страховой компания бар? Азыркы учурда Кыргызстанда 17 страховой компания ишин алып барат. Канча суммасы ошол камсыздаган? Премиялардын жыйылышын айтып атасызбы? Жалпы канча акча чогулду, канча акча болду? Жалпы 19 жыйынтыгы менен 1 миллиард 300 миллион сом. Ошондон канча төлөп берди айткылачы ушул бир чындыгында? 200 миллион тегереги төлөндү кайра. Бир чоң бир резонанстуу мисалды айта аласызбы? Жок, мындай резонанстуу бар эле, мындай өз тартиби менен кетип атат, мындай чоң выплаталарды айта албайм азыр. 200 миллион берди деп атпайсыңар? Ооба. Жок, ал бир эле случай менен берилген жок да, бүт случайлар. Жок, ошонун чоң суммасын айта аласыңарбы же жөн эле кагаз урдуруп атабы, ошону айтып атам. Аны кагаз түрүндө береличи. Эми бул бүт дүйнө жүзүндө абдан өнүккөн институт да булчу. Мына бизде такыр эле бир көзгө көрүнүктүү нерсе мен көрбөй атам бирөөнү дагычы. Мына 17 компания 1,5 миллиардка жакын акча деп атасыңар. Кана ошону эл несин көрүп атат? Страховщиктер мен бир дагы жолуккан жокмун ушу. Келип туруп ушунча төлөп бериптир страховой компания. Мындай болуп тур деп. Канча мындай окуялар болуп атат да, кырсыктар болуп атат. Бир мисал айтып бергилечи, кайсы жерде бар? Жок, Алазимович, бул болсо азыркы учурда сиз туура айтып атасыз. Элге көп пайдасы тийбейт. Анткени союз тарагандан бери элдин страховой культурасы кичине төмөндөп кетти да. Азыркы учурда ошо түшүндүрүү иштери аркылуу ошо страховой культураны кайра көтөрүш керек болот. Анткени элдер толук кандуу ошону пайдаланбай атат да страхованиянын. Жок, мына 1 миллиард 350 миллион деп атпайсыңарбы? Бул чоң акча эми мындай алып карагандачы. Жөн эле страховой компанияларды эле комитетте отурабызбы? Канчасы мамлекеттик, канча жеке? Ошо 17 компаниянын ичинде бирөөсү мамлекеттик государственный страховой организация. 16 компанияны 1 миллиард сомду жеп эле жатат экен анда, эчтеке кылбай эле. Эми ушуну тартипке алып келбейсиңер, элге жеткизелик. Бул абдан мындай керектүү институт да булчу. Өнүктүрүшүбүз керек да. Биз такыр эле 30 жыл болду жете албай атабыз эчтекесинечи. Бир кадамды көрбөй атам да, жакшы. Жок, азыркы учурда ошо массовый охват болуш үчүн, массовый охват болгондо ошондой элдин ошо страховой культурасы көтөрүлөт деп ойлойбуз, анан башка инструменттерин да колдонуп баштайт деп үмүттөбүз да. Анткени азыр могу АСАГа киргенден кийин ар бир жаран ошо пайдасын көрүп, анан уже добровольный инструменттерге өтөт го деп ойлойм. Эми АСАГанын деле 10 жылдан бери 15 жыл кетип атат, жүрөбүз дагы эле узартып коюп жүрүп атабыз да, кирбей атат да. Кирет дебиз, кирген жок. Монда жөнөкөй тил менен могу мыйзам долбоорун айтып бергилечи. Мына максатта жазып атасыңар, өкмөттүн токтоомунун 2-пунктун ишке ашыруу максатында депчи. Жөнөкөй эл түшүнсүн, эмне ким, кто кого страхует, ошону айткылачы. Бул мыйзамдар менен ошо жүргүнчү ташуучуларды жана кооптуу жүк ташуучулар өзүнүн жоопкерчилигин камсыздандырып атат да. Ответственность перед третьими лицами, то есть вред, причиненный по вине перевозчика третьим лицам, то есть гражданам, окружающей среде, другим участникам дорожного движения. То есть ошо өзүнүн зыянын келтире турган зыянын камсыздандырып атат да. Жөнөкөй тил менен айтсаңар, жабыркагандар эмне пайда көрөт мынданчы? Жабыркаган ким болот, эмне пайда көрөт? Жабыркагандарга страховой компания ошо жүк ташуучу же жарандарды ташуучу камсыздандырылган болсо, ошо жабыркагандарга страховой компания төлөмдөрүн төлөп берет. Ошо в случае причинения ущерба здоровью 300 миңге чейин, жизни здоровью 300 миңге чейин төлөмдөрдү алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ушул тармакта канча компания иштейт, страховой компания? Обязательно страхование менен? Жок, ушул тармакта транспорт боюнча. Транспорт боюнча 10 компаниянын лицензиясы бар, ошолордун баары укугу бар ошол боюнча иштегенге. Булардын обороты канча акчасы? 10 компания канча акча чогулту дейм ушуну?
Ал боюнча азыр так маалымат жок. Ошо миллиард 300'тün içinde ошонун баары отурат да. Канчасы мамлекет, канча менчик? Бир эле мамлекеттик, калган баары менчик. Ну, 10'дун içinde Onun da. içinde o. Biri mamleketlik. Мындайда ушул акчаны чогултуп эле милдеттүү түрдө деп туруп, же чек арадан чыгарбай чогултуп анан бирөөнүн эле курсагын тогузуп отурбайлык да. Бүт подход 10 секунд. Менимче бул тармак боюнча абдан керек деп да бир айтам. Бүт системалуу түрдө бир мындай саясатты өзгөртүш керек башынан баштапчы. Муну Финнадзор силер алып барышыңар керек мунучу. Анан элге жеткизип дагы иштей турган. Рахмат Алазимович, ошо бул мыйзамдын маңызы ошондо болуп атат да. Биз болсо азыр страхованиянын эрежелерин ошо өкмөт бекитет деп. Анткени ошо ага чейин бул болсо ар бир страховой компания өзү бекитчи, анан кийин азыр өкмөт менен бир правиланы киргизели деп атабыз да. Кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, милдеттүү камсыздандыруу берди алганда коңшу мамлекеттерде колдонулабы? Ооба, колдонулат. Эмне себептен биз мына автоунаа менен Алматыга барганда дайыма милдеттүү камсыздандыруу алдыртат? Жок. Алматыга барганда бул болсо жеңил машина менен барып атканда ал болсо милдеттүү ОСАГО колдонулуп атат да. А могу жүк ташуучулар, жаран ташуучулар алардын баары коңшу мамлекеттерде иштеп атат. Жеке автоунаа барса берден алып алып милдеттүү камсыздандыруу Алматыда колдонулабы, колдонулбайбы? Колдонулат ооба. А Казакстандан бизге келгенде бизден алабы милдеттүү камсыздандыруу? Кооптуу жүк ташуучулар болсо алат. Жеңил автоунаалар. Жок, азыркы учурда анткени мыйзам долбоору ишине кире элек. Мыйзам долбоору иштеп баштаганда эми сөзсүз түрдө коңшу мамлекеттерден киргендер алууга. Буну эртерээк кылышыңар керек. Эмне үчүн биз ал жакка барганда алышыбыз керек, буга алар бербеш керек. Азыркы учурда ошо макулдашуу топ иштеп атат. Уже комитетте каралып чыкты. Аз күндө уже кирет деп ойлоп атабыз. Айтсаңыздар, жоопкерчилик боюнча мына жүргүнчүлөрдүн жана ташуучулардын жоопкерчилиги деп атпайбы? Ошол жерде мындай көп үрөй учкан авариялар болуп атпайбы? Ошол жерде айтсаңыздар, кимдин күнөөсү менен көп ушу авариялар болуп атат? Техникалык автоунаалардын бузугунанбы же жүк ташуучулардынбы, эмне себептен? Ошону кантип кыскартсак болот? Биз дайыма эле айтабыз. Авариялар көбөйүп атат. Жана өлүмгө дуушар болгондордун саны да көбөйүп атат. Мына жакында эле жана 5 адам каза болуп өрттөнүп кетти мына жолдо. Ошо эмне себептен? Ал жанагы техникалык жактан неисправность деп коет. Ошонун негизинен болуп атабы? Шуну коомчулукка эмне түшүндүрүп койсо, кантип кыскартабыз бул боюнча? Уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын орун басары Саркулов. Жалпы жол кырсыктарын биз мына 2019-жылдын жыйынтыгы менен талдоо кылып көрдүк. Ошондо 82% жол кырсыгынын бул айдоочулар элементардык ошо жол эрежелерин сактабагандыгынан да, жол белгилеринин, жол чиймелеринин жана тиешелүү ошо жол башкаруу элементтерине баш ийбегендиктен. Ал эми калган жол кырсыктары бул жөө жүргүнчүлөрдүн, велосипед айдоочу, же болбосо мал айдоочулардын күнөөсү менен катталып атат. Ал эми ошол эле айдоочулардын күнөөсү менен ала турган болсок, техникалык абал боюнча негизинен жол кырсык дээрлиги аста, себеби дегенде баягы катуу жол кырсык болгондон кийин анын техникалык абалын авария болгонго чейинкисин экспертиза бере албайт экен. Ошон үчүн көпчүлүгү баягы айдоочулардын күнөөсү. Айтсаңыз анда милдеттүү камсыздандырып атпайбы? Ошону төлөп атканда автоунаалардын жанагы айтып атпайбы? Техникалык жактан жараксыздыгын карайбы, карабайбы? Азыркы күндө баягы милдеттүү түрдө камсыздандыруу жогоруда айтылганда пока ишке кириши элек. Ошон үчүн бул боюнча азыр эч кандай баягы тиешелүү жумуш жүрө элек да. Ошо милдеттүү түрдө камсыздандыруу ишке киргенден кийин анда ар бир жол кырсыгы боюнча, жаракат алгандар боюнча да, материалдык чыгым келген боюнча дагы уже страховой выплаталар төлөнүп берилмек да. Бирок азыркы күндө андай жок. Эмне себептен жок андай? Себеби дегенде тиги милдеттүү мыйзам камсыздандыруу мыйзамали дагы каралып атат. Поэтапный ишке кириш керек. Эгер жанагы кабыл алынган мыйзам боюнча болсо, только 2021-жылдын 1-январынан баштап жалпы транспорт каражаттарына ОСАГО кирет да.
Мага айтсаңыздар, ошо жол авариясында болгон жоопкерчиликтери боюнча айтылып атпайбы? Ал жерде жанагы ташчылардын жоопкерчилиги болот. Амына жолда кетип баратканда, жолда жанагы белгилүү, өзүңүз айткандай, сызыктар, белгилүү жана эрежелердин жанагы белгилери жок болсо, ким жоопкерчилик тартат ошол жерде? Ал мына авто жолдордо ремонт болуп атат, курулуп атат, кээ бир жерлерде жанагындай белгилер жок болуп атат. Ошол жерде авария болгондо жоопкерчиликти ким кабыл? Талайбек айтматов, туура маселени көтөрүп атасыз. Бул жерде жолдун ээси азыркы күндө баягы белгиленген. Бул негизинен трассалар болсо, транспорт жана жолдор министрлиги ошол жооп берет. Ал эми муниципалдык территориянын аймактын ичинде ошол муниципалдык аймак же болбосо ошо шаардын аймактык жолдун ээлери түздөн түз жооп берет. Ошо жол курулуп аткан жерлерде канча авария катталды мына акыркы мына 1 жылдын ичинде? Биздеги статистика боюнча именно ушул баягы жолдогу эмелердин күнөөзү менен баягы жолдун тиешелүү деңгээлдеги акыбалы жоктугуна байланыштуу болгон жол кырсыгы 403, анын кесепетинен 86 киши каза болду, 737 киши жаракат алды Кыргызстандын аймагында. Ошо жол министрлиги жоопкерчилиги барбы ошонун? Бул боюнча өзүңүз билесиз, тергөө амалдары жүрүп атканда сөзсүз түрдө параллельно ошол уголовный кодекстин алкагында тиешелүү ошо жолдун ээлерине дагы тиешелүү чара көрүлөт. Сиз мага ошол боюнча маалымат берип койсоңузчу, ошо жанагы 86 адам каза болду дейсиз, чогуу менен. Ошо жарайт, анда кат түрүндө беребиз. Кийинки сөз депутат Алтыбай Айнура Точиевна, да? Рахмат, урматтуу төрага. Мыйзам долбоор боюнча 10 прим 1 берене боюнча суроом бар. Экинчи пунктта милдеттүү камсыздардын эрежелерин башка жоболор менен бирге өзүнө дагы кошумча милдеттүү камсыздандыруу келишимде документтер жөнүндө. Бул жерде керектүү документтер деп айтылып жатат. Керектүү документтер менимче мыйзамда жазылыш керек эле. Сиздер жазбай эле жалпы сөз менен сунуштап жатасыздар. Мен ойлойм, бул кандайдыр бир ушул коррупциялык механизмдерге жол берет. Айнура Точиевна, азыркы учурга чейин бунун баары правила менен каралган. Ал правилалар ар бир страховой компания өзү бекитчи. Биз болсо азыр бул мыйзам менен ошол правилаларды өкмөт бекитет деп, ошо өкмөттүн токтому менен перечень документов такталат да. Анткени бул мыйзамга бүт эмелер жазыш, ар бир документти жазыш көп болуп кетет го деп ойлоп атабыз. Анткени ар күн сайын өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, анан ошо кыйыныраак болуп калат да ошолорду өзгөртүү. А примерно канча документ керек болот? Ушу сиздердин токтом менен? Азыр токтом иштелип чыгып атат. Бул жерде ошо соответствиясы, транспорттун соответствиясы, жана водительдин опыты, стажы, ошол эле документтер болот. Техникалык состояниясы, да? Техникалык состояниясы. А техосмотр барбы азыр? Техосмотр барбы бизде? Бул жерде бул мыйзамдарда каралган транспорт сөзсүз түрдө техосмотр өтөт. Анткени кооптуу жүк ташуучу жана жүргүнчүлөр ташуучу транспортко требования мыйзам менен каралган техосмотр өтүү боюнча. А техосмотр ушул чоң машиналар канча жол өтөт бир жылда? Бир жылда 2 жолу өтүүгө. 2 жолу? Ооба. Документ бериле, да, как положено все? Ооба, документтерди ошол страхование алып атканда сөзсүз түрдө берет. Анан дагы ушул эрежелердин ичинде эме барбы? Могу водительдин тажрыйбасыбы же баягы класс берилет го, баягы эмеси правасында бүт бул эрежелер каралат да, Бул жерде каралат, анткени жүргүнчүлөр ташууга жана кооптуу жүктөрдү ташууга водительдер соответствовать этиш керек да. Ал жок болсо лицензияны Минтранста, ГАИда бербейт ошо уруксатты жүк ташууга же жүргүнчүлөр ташууга. Ар бир мыйзамдын биз правозащитный экспертизасын өтөт да, ар бир мыйзам. Ушул жерде чене менен вы ограничиваете право, да,
потому что приходится собирать очень много справок, и вы говорите, это будет все регулироваться вашим подзаконным актом. Но постановление, оно, знаете, носит такой принятие закрытый характер. Я думаю, что это постановление должно пройти еще антикоррупционную экспертизу, правильно? Да, безусловно, это все будет проходить. Обязательно, потому что вы можете написать массу всяких документов, и потом невозможно будет получить эти суммы страхования. Нет, вот этот закон и вот это постановление будет разрабатываться как раз таки, чтобы упростить взаимоотношения между страховщиком и страхователем. Ну, я надеюсь, вы ограничите число справок, которые нужно будет собирать. Да, обязательно. Спасибо. Рахмат, кейинки сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпикарович, да? Рахмат, урматтуу төраға. Айтсаңыздар, мына азыр эле коллегам суроо берсе, бул мыйзам күчүнө кире элек деп атпайсыздарбы? Ташуучунун, жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам качан кабыл алынып, качан күчүнө кирди? Бул мыйзам 10-жылы күчүнө кирген. Анан эмне ошондон бери иштебей атабы? Жок, иштеп атат, азыркы учурда иштеп атат. Анан эмне азыр жооп бердиңер, мыйзам күчүнө кире элек деп? Мына артыңызда жолдош полковник айтты, мыйзам күчүнө кире элек деп. Жок, ал болсо АСАГ боюнча айтылган да. Анткени бул жеңил машинелерге Хорошо, бул мыйзам күчүнө кирсе, анда мына 7-берененин 1-пункту боюнча айтыңызчы анда. Ташуучунун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу келишимин түзбөй туруп, ташуучунун жүргүнчүлөр ташуусуна жол берилбейт деп турат. Кантип жол бербей атасыңар силер? Бул болсо мыйзам менен кантип жол бербейсиңер? Жок, бул чектелген, андан тышкары бузуулар кодекси менен бул мыйзамды бузуулар менен ишин алып барса штраф каралган. Канча киши, канча ошол жүргүнчү ташуучу машина дейбизби, адамга канча кишиге штраф салынды? Айткылачы, канча штраф салынды? Урматтуу Улукбек Зулпикарович, 2019 жылдын жыйынтыгы менен биз тарабынан ошо бузуулар кодексинин 222 экинчи часть боюнча 21 айдоочуга протокол түзүлүп чара көрүлдү. Бул ошо тиешелүү камсыздандыруу көбөлүктөрү жок болгондугуна байланыштуу. Мына Кыргызстан менен Россиянын ортосунда Казакстанда канча машина ДТП болуп, канча киши каза болуп, ошолорго ким төлөп берди ушундай немени? Камсыздандыруу немелер төлөндүбү? Улукбек Зулпикарович, бул болсо мыйзам биздин эле территорияда иштейт, азыркы учурда АСАГа киргенден кийин биз болсо коңшу мамлекеттер менен зеленый картаны киргизүү боюнча ишин алып барабыз, ушу биздин полистер алардын да территориясында признаваться кылынсын деп. Сиз анда ошо өзүңүз айтып аткан мыйзамдын 7 пункт статьянын 2 бөлүгүн окуңузчу анда. Жазылып турат, эл аралык ташууну жүргүзгөн ташуучу деп жазылып турат. Жок, бул эл аралык жүктөрү ташуучу биздин территорияга киргенде ошо камсыздандырууга милдеттүү болуп атат да. Биздин жарандарга келтирген зыянын ошо камсыздандырыш керек болуп атат. Кандайча алар бизге келгенде кылсын, биздикилер чыкканда кылбасын дегенби бул? Эмне деген бул? Жок, биздикилерди эле биздин территорияда жүрүп атканда камсыздандырыш керек, анан биздин территориядан чыккандан кийин ал болсо уже Казакстанбы, Өзбекстанбы ошолордун мыйзамдары менен ал эле жоопкерчилигин камсыздандырууга милдеттүү болот. Жок, ошол эл аралык жүргүнчүлөр ташаганда да ошону талап кылыш керек да биздикилерчи. Мына бул жерде чыгарарда. Ошондой камсыздандырууң барбы? Казакстан менен өткөн, Россия менен жүргөнүң барбы? Ошо бизде алган страхованияны полистер деп признание боюнча азыркы учурда иш алып барабыз да. 2010 жылы кабыл алынган мыйзам болсо кандай азыр неме кылып атасыңар силер? Жок, бул болсо ошол эл аралык жүргүнчү ташууга машиналарды ким чыгарат жолго, рейске? Ким жооп берет ошого? Эл аралык жүктөрдү ташуучу машинелерди лицензия берилет, Минтранстын транспорт агенттиги боюнча менен. Аларга лицензия берилет. Азыр мына мыйзамга ылайыктуу 19 жылдан бери ушул милдеттүү камсыздаруу боюнча баягы жаңы кирген
жаза кодекс боюнча чаралар көрүлүп атат. Мен жүк ташууну сураган жокмун, жүргүнчү ташыганды айттым мен. Кана ким ушул мына биздин автовокзалдан кое берет? Кандай талаптарыңар бар? Канча кишини силер ушундай неме кое бербей койдуңар? Бул жөнүндө кишилерди ташыган транспортторго лицензия берилет. Сөзсүз аларга Силер лицензия бергенден башка эчтекени билбейсиңер. Суроо жок, талап жок. Эмне кылтасың, кант ташып атасың? Машинаңын абалы кандай деген? Автовокзалдарда сөзсүз андай кызмат бар. Машинаны чыгарып атканда карайт. Анда ошол кызматыңар канча машинаны рейске кое бербей койду? Канча водительди наказание кылдыңар? Данныйыңар барбы? Азырынча жок, мен кагаз жүзүндө берелик анализ. Полный, толук Кагаз анализ. жүзүндө берейин дегенден жоголосуңар ошол боюнча. Такыр жооп жок. Мына урматтуу төрага суроолорго жооп жок. Эмне 10 секунд. Конкреттүү түрдө лицензия бергенден башка бир дагы ишти кылышпайт. Ошолордун техникасын карап, бүт немеси барбы? Казакстан менен Россия менен каттагандагы уруксаттары барбы? Страхование барбы деген киши жок. Рахмат, сунуштарды эске аласыз, Улукбек Сулпукарович. Билбей калганыңарды кат жүзүндө жооп бергиле. Же кийинки 3-чү окууга даярданып келгиле. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, мүчөлөрү. Кийинки сөз депутат Субанбеков Бакирдин Жамаловичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Эми албетте каралып аткан мыйзам өтө керектүү мыйзам. Кагаз жүзүндө баары жакшы жазылат дагы, иш жүзүнө келгенде мына мен бир топ кесиптештерим айтып атпайбы? Иш жүзүнө келгенде тилекке каршы ошол жогорку деңгээлде аткарылбай жатат. Мына мен дарегиме бир топ жол кырсыгынан үй өрттөнүп кеткен жарандар кайрылат. Барып атып тажатык дейт. Эртең кел, бүрсүгүнү кел. Жол расход эле ошол ала турган акчадан ашып кетет дейт. Ошондуктан баяндамачы сиз айтып койсоңуз, мына жакында дагы мага биздин бир жаран кайрылды. Мен официально турфирманын өкүлдөрү аркылуу путевка алып, чет мамлекетке барып, ооруп больницада бир 15 күн жаттым дейт. Тийиштүү справкалардын баарын алып келип бердим дейт. Бул жерге ошол оформить этилген турфирмага барсам, айтты дейт. Биз филиалыбыз Алматыга бар деп айтты дейт. Ал жака барсак айтты дейт. Жок, өзүңөрдүн территорияңар аркылуу ушу Бишкектен алылган деп. Ушундай фактылар көп болуп атат. Ошого кандай жооп бересиз? Бакирдин Жамалович, бул сиз айтып аткан нерсе бул медицинское страхование выезжающих за рубеж деген страхование. Сиз болсо ошо айтып аткан киши бизге кайрылсын, биз болсо анын баарын изилдеп чыгып, кайсы компаниядан страховка алып тура, анан эмне негиздерин жыйынтыгы менен төлөнбөй атканын баарын тактап жооп беребиз. Ошону жана менин кесиптештерим айтып атпайбы? Силер лицензия берип атканда ошону жакшылап түшүндүрүп, эгерде ушундай бир жетишпегендиктер болсо, лицензияны алып койгон кайра укугуңар бар да, туурабы? Азыркы учурда лицензияны токтотуп ушундай эле нааразычылыктар жана жол кырсыгынан дагы көп адамдар мага кайрылып атат. Эртең кел, бүрсүгүнү кел. Баягы Советтер Союзунун учурунда страхование кандай иштечиле? Эгерде жол кырсык болсо, ошол жерге барып актысын түзүп, тийиштүү мөөнөттү акчасын берчи. Үйү күйүп кетсе, тийиштүү убакта акчасын берчи. Тилекке каршы бүгүн андай болбой жатат да. Анан кийинки менин акыркы суроом. Мына бул жерде жазып атасыңар. Мына 10-чу беренеде 3-чү пункттун карап көрө, камсыздандыруу сыйакыларын төлөө тартибин. Ушуну кандай түшүнсө болот? Эмне болгон сыйакы бул? 3-чү пункт дедиңизби? 10-чу беренени карасаңыз. 10-чу прим берене. Милдеттүү камсыздандыруу эрежелери. Сыйакылардын тартиби. Ал болсо ошо правила менен эрежелер менен көрсөтүлөт, ошо премиянын төлөөнүн тартиби ошо правила менен бекитилет да. Кандай төлөнөт, канча убакытта төлөнөт, кандай срок менен берилиши ошо правилаларда көрсөтүлөт да, эрежелерде. Рахмат, эми бул мыйзамды колдоп берели. Бирок ошол мыйзам кабыл алынып калса, бир тийиштүү деңгээлде иштеп, элдин алкышына кагылат деген. Рахмат, эске алабыз. Кийинки сөз депутат Аттокуров Данияр Бексултановичте.
Рахмат, Дастанбек Артисбекович, саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Негизи бул мыйзамды биз комитеттен көпкө чейин талкуулаганбыз, негизи колдоп беребиз. Анан мен дагы ушу сурап кетет элем сизден, Муктубек Медетбекович. Мына 17 компания бар деп атпайсызбы, биз страховой депчи, бирөөсү мамлекеттик депчи, калгандардыкы. Ошонун канчасы международный компаниялар? Башка өлкөлөрдүкү, Казакстандыкы, Россияныкы. Ошолордун Канчасы Кыргызстандыкы? 8 иностранный участие менен ушу Россия, Казахстан, Турция болуп иностранный участие менен калгандары биздики. То есть 8 международный болсо 9 биздики. Анын ичинде 9-тун ичинде бирөөсү мамлекеттик. 9 депчи. Анан мына азыр деле менин кесиптештерим маселелерди көтөрүп кетишти. Ошонун бири ОСАГО депчи. Мына 2015-тен бери бул катуу талкууга алып келинди, туурабы? Алып келип 2019 киргизебиз 7 февралда деп даже баягы анан 21-ге которулду. Эми бияктын баары көбүнчөсү дагы сурап көрсөк айтып атат да, буяктан жогорку кеңеш күнөөлүү депчи, жылдырып атат депчи. Негизи бияктан өкмөт механизмдери даяр эмес. Даже баягы тарифтерин сүрүштүрдүк беле, 2210 сомдон 6500 сомго депчи. Автомобильный страхование. Эми баягы жильону деле маны айтпай эле коелук. Анан кийин муну негизде киргизиш керек да. Анткени өкмөт алып келатат, механизмдер даяр эмес. Элдерди түшүндүрүү иштерин жүргүзө элекпиз. До конца депчи. Негизи муну кириш керек да. Мына жакынкы эле Казакстан, Россияда келе, Казакстанга бир күн кирсек да страхование кылып атпайбызбы, туурабы? Анан кийин мен эмнени токтотуп кетет элем бул жерден. Баягы мына азыр Кудай сактасын жолдон Кыргызстан ичиндечи 2 машина жөйлөшүп сүзүп кетсек, мына эмне кылабыз? Жакалашабыз, согушабыз, туурабы? ГАИ чакырабыз. А башка өнүккөн мамлекетте эмне? Баягы страховой компаниясын чакырат, өзүлөрү келет. Акчасын атал кишилер айдап кетишет, же болбосо жарабай калса алып кетишет, туурабы? Эч кандай маселе жок да. А бизде ошо проблема кылып атабыз да. Анан мына жакында эле былтыр эле мурдагы жылы Минтрансында бир жетекчилердин бирөөсү дагы ошо машинеси менен сүйүшүп алып, жаш балдар менен жылкылашып атып, башы менен тийип казада болуп калды, туурабы? Мына эч кимге жашырбайбыз да. Ушуну эмне киргизиш керек, Дастанбек Артисбекович, 5 жыл болду негизичи. Мына бизди күнөөлөп келет жогорку кеңеш кабыл койдуп депчи. Так негизи өкмөт иштеш керек эле да бул маселе боюнчачы. Анда бир суроом бар эле. Могу техосмотр боюнча бул эми кайра киргизебизби же кандай болот бул маселе боюнча? Урматтуу Данияр Бексултанович, милдеттүү техникалык кароо боюнча азыркы күндө эч кандай баягы жок, тиешелүү өлчөмдө гана ошол коркунучтуу жүктөрдү ташыган, жүргүнчүлөрдү ташыган менен алектенген транспорт каражаттары гана милдеттүү түрдө техникалык кароодон өтөт. Калгандары ыктыярдуу. 10 секунд. Көп жылдан бери иштеп баратасыз. Тажрыйбаңыз чоң мындайчы. Негизи керекпи же кереги жокпу? Өзүңүздүн баягы профессионалдык. Негизи даже техникалык регламент, таможенный союздун техникалык регламенти боюнча керек. Бул боюнча биз өкмөткө дагы өзүбүздүн ички иштер органдары тарабынан сунушубузду бергенбиз. Бирок азыркы күндө бул маселе чечилбей келатат. Рахмат. Рахмат. Ушу менен урматтуу депутаттар, суроого талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Айдаров Салыдин Абдыраевичте, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Рахмат Дастанбек Артисбекович. Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын, жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, бүгүн биздин жыйыныбызга алыстан чет мамлекеттен кесиптештерибиз, конокторубуз келип катышып отурат залда. Андыктан уруксат берсеңиздер, мен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында толеранттуулук жана тынчтык үчүн эл аралык парламентинин президенти урматтуу Ахмед Мохаммед Рашид Ал-Жараван Ал-Шамси жетектеген делегация келишип, учурда залда отурушат. Сиздердин атыңыздардан кадырлуу меймандарыбызды Кыргызстанга кош келдиңиздер демекчимин. Андыктан сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан конокторубузду биздин жыйыныбызга кош келдиңиздер деп айтуу менен чет өлкөлөр менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы өз ара карым катныштарды мындан ары дагы чыңдоодо аларга чын ден соолук иштерине ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу Ахмед Ал-Жараван мырза, кадырлуу коноктор,
Кыргызстанга кош келдиңиздер. Сиздерди мамлекеттик ишмердүүлүгүңүздөргө албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Күн тартибиндеги кийинки маселени кароого өтөбүз, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын жарандарын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесинин 5-абзасын расмий чечмелөө тууралуу мыйзамдын долбоору 2-окуга киргизилет. Демилгечи депутат Бекешев Дастан Далабаевич, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Комитеттин сунушу четке кагылсын деп атат. Баяндамачы Айдаров Салайдин Абдыраевич, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Чакырылгандар Кадыров Дастан Курманбекович, экономика министринин орун басары, Карагулова Айдай Нурдиновна, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз Айдаров Салайдин Абдыраевичте. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын жарандарын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесинин 5-абзасын расмий чечмелөө тууралуу мыйзамдын долбоору 2-окуга киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 24 январындагы 27 токтомунун белгиленген өзүнүн корутундусунда мыйзам долбоорун кабыл алууну максатка ылайыксыз деп белгилейт. Комитет Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн корутундусун эске алып, четке кагуу чечимин кабыл алды. Урматтуу депутаттар, комитеттин долбоорун 2-окууда четке кагууну колдоп коюңуздарды суранам. Рахмат, Салайдин Абдыраевич. Урматтуу депутаттар, баяндаманы уктуңуздар. Суроого, талкууга таблон бергиле, жазылыңыздар. Сөз Бокоев Кенжебек Саттымкуловичте. Рахмат. Мен Дастан Далабаевичка суроо берсем дедим эле. Дастан Далабаевич, айтып койсоңуз, мыйзамды киргизгенибиздин себеби четке кагуу кандай болуп атат? Бул биринчи суроо. Экинчиси, ушул салык декларациясы боюнча мынакей мен ойлойм, бул жерде декларацияга тиешелүү салык органдарынан отурабы, мына жакында эле биздин коллегабыздын ушул маселеси чыкты, массалык маалымат каражаттарына декларацияны туура эмес толтурган деген. Ушул маселени кандай болуп атат? Кандай жоопкерчилик бар? Ким жоопкерчиликке тартылды ушул салык декларацияны туура эмес тартылгандыгы үчүн? Мен прессадан карасам там 1000 деген кызматкерлер жүрөт. Кандай ушул бүгүнкү күндөгү ситуация? Декларацияны туура толтуруу жөнүндө. Же болбосо дальше жоопкерчилик жөнүндө. Мына ушул эки суроого жооп алсам дедим эле. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Кенжебек Саттымкулович. Биринчи Дастан Далабаев. Дастан Далабаевчтин микрофон бергиле. Мыйзам долбоору жөнүндө. Дастан Далабаевчтин. Кенжебек Саттымкулович. 2012-13 жылдарда бизде декларация боюнча легализация маселе чыгып калды. Ушул убакта 9400 киши легализация кылып, өзүлөрүнүн көрсөтүлбөгөн доходдорду көрсөтүшкөн да. Анан ушул кезде туура эмес кичине маалымат чыгып калды. Салык кызмат мындай айтканда, силер мисалы бир баа менен үйдү жерди алсаңар, башка баа менен сатсаңар ошону көрсөтүлө деп, кээ бир ошого ишенип, ошондагы декларацияда көрсөтүшкөн. Бирок тилекке каршы андан кийин компания бүткөндөн кийин бир топ жарандарга салык кызмат жана каржы полиция сотко берип, иштерди козгоп, жүдөтүп баштады. Мага бир жаран келип, Александр Приходько деген ушундай жаран келди, ошол мага документтерди көрсөттү, өзү салык кызматтын сайтынан алып, маалыматты мага көрсөткөн. Мен айттым, да, туура, кичине туура эмес, мамлекеттик органдар маалыматты беришкен. Ошон үчүн алар ушундай декларацияда кичине каталарды чыныгында көрсөтүшкөн. Ошондуктан мен бул мыйзам долбоорду сунуштадым, бирок тилекке каршы өкмөт каршы чыкты, себеби айтып атышат, азыр биз ушул мыйзамды кабыл алсак, анда бир топ бюджеттен доход түшпөй калат, бюджетке бир топ доходдор түшпөй калат деп ушуну айтып атышат. Ошондуктан өкмөт каршы чыгып, комитет дагы өкмөттү колдоду.
Рахмат, салык кызматы азыркы декларацияны туура эмес толтурган кызматкерлердин саны, кандай чаралар көрүлүп атат, ушулар боюнча айтып бериңизчи. Аларды мындайча айтканда профилактика боюнча декларацияны туура эмес толтурганда эле наказание эмес менин суроом максат. Профилактика кандай? Аларга үйрөтүүнүн жолдору, же болбосо кандай болуп атат негизи иштер? Бул жаңы нерсе да көптөр үчүнчү. Мисалы айылдагы муниципалдык кызматкерлер, мен ойлойм, бул жөнүндө түшүнүгү аз депчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жакыныраак катуураак айтсаңыз. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча прокуратура органдарына салык кызматынан 14374 должностной лицолордун декларациялар боюнча маалымат жиберилген. Анын ичинен 1579 декларант декларацияны өз убагында тапшырган эмес, 5106 декларант декларацияны такыр тапшырган эмес, жана 7689 декларант ошо маалыматтары туура эмес болуп, анан кийин прокуратурага жиберилген. Прокуратура жиберилгенден кийин прокуратура мыйзамдарга ылайык ошо мамлекеттик органдарга ошол должностной лицолор боюнча информация берилип, анан мамлекеттик органдардын жетекчилери өзлөрү мера принимать этет. Айтып бериңизчи, сиз айткан 3 категория нарушениянын ошол үчөөнө кандай жоопкерчилик каралган мамлекеттик кызматкерлерге? Туура эмес толтурган эмес, жана дагы бирөөнүн кайсын айттыңыз, кечигип толтурган деп. Бул деген мамлекеттик кызматтын жетекчилиги өзү карайт, мисалы выговор же замечание берилиши мүмкүн. Анткени азыр бизде бардыгы угуп атат да. Айыл жериндеги, район, облустагы ушул толтурбаган кызматкерлер, ушулар да уксун да кандай наказание болот эгер алар шалакы мамиле кылса, декларация толтурганга. Ушул жерден бардыгына мындай жакшылап айтып койсоңуз деген ойдо суроо берип атам. Түшүнүп атасызбы? Мыйзамдарга ылайык салык органдары прокуратура органдарга маалыматты беребиз. Орган прокуратуралар анализдеп, карап туруп, анан кийин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилигине бул маалыматты беришет. Анан органдардын жетекчилери өзлөрү карап, выговор, замечание же башка дагы мераларды принимать этиши мүмкүн. Ушул азыр 10 миңден ашык кызматкерлер ушундай нарушение кылган болсо, мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Профилактический жетекчилердин бардыгын айттырып, мамлекеттик кызматтарга, министрлер аркылуу айттырыш керек да бунучу. Мына убакыт келип калды азыр толтургула деп. Рахмат. Биз декларационный кампаниянын учурунда мамлекеттик органдарга барып жардам берип жатабыз. Кийинки акыркы сөз депутат Алтыбай Айнура Тойчиевна, да? Мен суроом. Бизде азыр мамлекеттик декларация кампаниясында чыгаша менен киреше да каралат да, э? Ошол маселе боюнча бу акыркы декларационный кампаниянын жыйынтыгы менен канча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мындай жоопкерчиликке тартылды? Барбы мындай итоговый есть, да, результат? Бул маалымат прокуратура органдарында. А сиздерде жокпу? Бизде жок. Сиздер маалыматты берип, кийин баягы жоопкерчилиги прокуратура каралат. Азыр жок да, эч ким. Жыйында жок да, прокуратуранын өкүлдөрү. Макул, рахмат. Башка суроом жок. Рахмат. Башка суроого жана талкууга жазылган депутаттар жок экен. Анда тийиштүү комитеттин кортундусун окуу үчүн сөз Айдаров Саладин Абдыраевичте, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Рахмат. Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет. Кыргыз Республикасынын жарандардын бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесинин 5-абзасынын расмий чечмелөө тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору четке кагуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлөт. Күн тартибиндеги кийинки маселе, урматтуу депутаттар, жогоруда маселе менен келген баяндамачылар бар берсеңиздер болот.
жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи депутат Турузбеков конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети караган. Баяндамачы депутат Турузбеков Бактыбек Сагындыкович мыйзам долбоорлорунун демилгечиси. Ошондой эле бул жерде чакырылгандар отурат, өкмөттөн келгендер отурат. Каратаев Мадамин Мусаевич саламат сактоо министринин орун басары, Салиев Бахтияр Усманович жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору, Алмамбетов Өмүрбек Бадыевич жергиликтүү өз алынча башкаруулардын союзунун аткаруучу директору. Сөз Турузбеков Бактыбек Сагындыковичте мыйзам долбоорлорунун демилгечилерин бири. Рахмат, урматтуу Дастанбек Артышбекович, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мыйзам долбоорун иштеп чыгып мен чоң рахмат айтат элем коллегаларга. Анан эки комитеттин корутундусу бар, конституционныйдыкы, социальныйдын корутундалары бар. Кичине баяндама берип койсом. Уважаемые коллеги, поводом моей законодательной инициативы стали несколько важных прецедентов, которые я получил в рамках депутатского наказа от населения, проживающих в селах Иссык-Кульской области. Проанализировав ряд норм, регламентирующих зону ответственности и полномочий в части привлечения ресурсов в региональные организации здравоохранения, нашел коллизии и слабый уровень правоприменения существующих норм касательно содействия охране здоровья граждан на местном уровне. Ситуация такова, что вследствие сокращения финансирования здравоохранения как с республиканского бюджета, так и из средств доноров, уровень доступности медицинских услуг в регионах все ниже и ниже. В большинстве регионов в государственных медицинских учреждениях отсутствует необходимое медицинское оборудование. Инфраструктура и материально-техническая база изношена, а диагностические возможности существенно ограничены. Отмечается высокий дефицит кадров, ограниченное лекарственное обеспечение, гарантированные услуги для больных социально значимыми заболеваниями не предоставляются в полном объеме. Социальное сопровождение больных хроническими заболеваниями осуществляется слабо или игнорируется вовсе. Внося изменения в закон Кыргызской Республики о местном самоуправлении, мы можем создать правовую базу для использования возможности финансировать из местного бюджета потребности местного населения в медицинской помощи. Существующая правовая коллизия должна быть решена посредством гармонизации законов об охране здоровья граждан Кыргызской Республики, о местном самоуправлении. Бюджеты республиканского значения такие, как бюджет ФОМСа и социальные трансферы республиканского бюджета не будут переданы или стагнированы в сторону увеличения или уменьшения, будет лишь разрешен процесс финансирования, именно только процесс возможности финансирования. Многие органы местного самоуправления в своих программах развития разрабатывают планы по улучшению здравоохранения, но бюджет на ее реализацию не защищают перед местным кеңешем. Так вот, предлагаемая норма, вернее, включение вопроса местного значения здравоохранения позволит самодостаточным местным властям финансировать социальный значимый сектор. Позвольте коротко остановиться на вопросе. В законе Кыргызской Республики об охране здоровья граждан Кыргызской Республики, статья 9, приводит перечень полномочий местных государственных администраций и органов местного самоуправления в области охраны здоровья граждан. Но в законе Кыргызской Республики о местном самоуправлении имеются противоречия и неисполнение закона об охране здоровья граждан Кыргызской Республики. Так, в соответствии со статьей 10, обеспечение здравоохранения населения относится к компетенции государственных органов, а в перечень вопросов местного значения, статья 18, не включены мероприятия по созданию условий для защиты и укрепления здоровья населения, развитию и функционированию организаций здравоохранения. Уважаемые коллеги, до этой законодательной инициативы я провел ряд переговоров с действующими руководителями городов и сел. Как выяснилось, самодостаточные в плане бюджета органы местного самоуправления финансируют сектор здравоохранения и объясняют это тем, что бюджетный кодекс позволяет им это делать. Более того, почти каждая программа на местном уровне так или иначе имеет задачи и планы в отношении охраны здоровья граждан. Это означает, что де-факто на уровне муниципалитета инструмент государственного вмешательства имеет место быть.
и от законодателя требуется лишь привести в соответствие недоработанную часть вопроса. Например, в городе Бишкек первый вице-мэр озвучил сумму, освоенную в 2018 году в размере 147 миллионов сомов. Главный вопрос не в объеме денег, а сам факт финансирования уже легитимизирует вопрос ответственности. Я бы попросил обратить внимание на презентацию. Айтсаңар. Вот бюджет здравоохранения из Министерства здравоохранения 19 год 4,6 миллиарда, 20. Бактыбек Сагындыкович, кечиресиз, танапис убактысы болуп калды, сизге канча бүтө бүтө аласыз? Жол болсо танапис деген улантсакпы? Баяндамаңызда 2 минут берейин, ошо менен жыйынтыктап койсоңуз, анан танапис кылалы. Жыйынтыктап алыңыз. Микрофон бергиле. Бактыбек Сагындыкович. Министерство здравоохранения 19 жылы 4,6 миллиард, 20 жылы 3,7 болуп атат. Сокращение 829 миллионго, фомстуку 359 миллионго, жалпы баары 1 миллиард сомго чейин жетип атат да. Ошондуктан следующий. Текущая ситуация в регионах, инфраструктура, диагностические возможности, высокий дефицит кадров. Мунун баарын силер билесиңер, урматтуу коллегалар. Основания для государственного вмешательства и моей законодательной инициативы это прежде всего стратегия развития до 2040 года, указы президента Кыргызской Республики об объявлении 18, 19, 20 годов годами развития регионов. А также особо хочу отметить программу правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 19-30 годы. Коллизия в законодательстве. Статья 9 Закона об охране здоровья граждан Кыргызской Республики вступает в коллизию со статьями 10-18 Закона о местном самоуправлении. Следующий. Я уже заканчиваю. Предлагаемые изменения. Внести в Закон Кыргызской Республики о местном самоуправлении следующие изменения. Статью 18 дополнить только одним пунктом. Содействие в реализации программ, связанных с охраной здоровья населения. Урматтуу коллегалар, концептуально колдоп бергениңерди суранам. Чоң рахмат. Рахмат, ушу менен Бактыбек Сагындыковичтин баяндамасын уктук, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Суроолор талкууга жок экен. Барбы? Анда танапис деген улантабыз, урматтуу депутаттар. Азыр танапис убактысы келип калды. 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу Дастанбек Арсбекович, урматтуу кесиптештер. Танаписти 1 саат улантсак, коалициянын көпчүлүгү анан комитеттин жыйынында өткөрүп алсак деген сунуш болот. Рахмат. Рахмат, Канат Керезбекович, урматтуу депутаттар. Процедурный сунуш келип түшүп атат, процедурный сунуш. Мен добушка коюшум керек. Канат Керезбековичтин сунушу танаписти саат 12ге чейин 1 саат болгондо 12ге чейин болот. Анан 12ден кийин жыйыныбызды кайра улантабыз. 12ге чейин Иса Сашенкулович эртең менен да өзү кулактандырып айтып кетти. Коалициялык көпчүлүктү чогултуп, өкмөттүн маселеси бар экен, ошону карап берели деп. Ошондуктан сунушту урматтуу депутаттар, азыркы Канат Керезбековичтин сунушу мен добушка коем, добуш берсеңиздер. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат, Дастан Артипбекович, ушу мүмкүн ушул менин мыйзам долбоорумду суроо талкууларды бүтүрүп танаписке уже кетсек болобу дейм да. Бактыбек Сагындыкович, кечиресиз, эми сунушту мен добуш коюп койдум уже. Азыр мына макул 72, каршы 1, баары катталып 107 өтүп кетти. Жыйын айын улантабыз. Анда урматтуу депутаттар, сунуш өттү. Саат 12ден 5 мүнөт өткөнгө чейин танапис.